Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Кайрадан сиздер менен түз байланышка чыгып жатканыма абдан кубанычтамын. Чындыгында ушул сиздер менен түз байланышка чыгып, сиздер жазып жаткан баардык ушул маселелер боюнча бизге иштөөгө да чындыгында абдан жакшы жардам берип атат. Учурдан пайдаланып, баарыңыздарды ушул ыйык Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап кетемин. Элибизге, жерибизге жараткан тынчтык берсин. Анда эмес, урматтуу достор, ушул биз бүгүнкү күндө кайсы жумуштарды жасап жатабыз, алдыда кандай жумуштар турат, ошолор жөнүндө кыскача токтоло кетейин. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө чындыгында өлкөбүздө эң көйгөйлүү маселелердин бири болуп кайрадан эле ушул ковид коронавирус пандемиясы туруп атат. Ошондуктан ушул бүгүнкү күндөгү жүрүп жаткан вируска каршы биз өзүбүз адегенде бекем турушубуз керек. Ушул баардык коопсуздукту сактоо бүгүнкү күндө кандай тартип белгиси, ошолорду сакташыбыз керек баарыбыз. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, өзүңүздөр күбө болгондой, бүгүнкү күндө бир топ вакциналар келди. Буга чейин мына Sinopharm Кытайдан келген вакцина боюнча бир топ биздин жарандар алып атат, дарыгерлер алып атат. Ушул кызыл зонада иштеген биздин милиция кызматкерлери жана башка кызматкерлер алып атат. Ушу акыркы күндөрдө биз мына Бишкек шаарындагы бир топ ЦЦМдерге дагы акысыз ушу жарандарыбыз алганга шарт түздүк. Ошол жерге келип алып кетсеңиздер болот. Андан сырткары AstraZeneca, Оксфорд, Англиядан чыккан бул дары боюнча дагы вакцинага керектүү материалдар бүгүнкү күндө биздин өлкөгө келип түштү. Май айында вакцина өзү келет. Муну дагы мен суранып кетем биздин жарандардан. Ушул баарыңыздар ушул вакциналарды алып кетүүгө чакырамын. Орусчада айта кетейин, в мае также поступит вакцина по AstraZeneca. В данный момент все расходные материалы уже поступили в нашу страну. Любой желающий может получить вакцину на бесплатной основе в ЦЦМ-ах. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, мына кечээ күнү эле бизге ушул Россия Федерациясынан Спутник В деген ушул вакцина дагы 20 000 доза келип түштү. Биз муну өзүбүз сатып алдык. Бир топ бөлүгүн 15 000 дозасы, андан сырткары 5 000 дозасы бул бизге ушул грант катары келди, жардам катары. Ушул бул биринчи партия Бишкек жана Чүй аймактарына толук жеткирилди. Ал эми дүйшөмбүдөн баштап башка аймактарга да бул жеткирилет. Негизи биз Россия Федерациясы менен болгон келишимде 1 миллион доза ушул Спутник В вакцинасын алышыбыз керек. Мен ойлойм, мындан ары тезирээк буларды ала баштайбыз. Ушулардын баары биздин урматтуу өлкө башчыбыз, урматтуу Садыр Нуркожоевичтин Россия Федерациясына болгон иш сапарында чечилген болчу. Бүгүнкү күндө ушу сүйлөшүүлөр аркылуу уже келе баштады. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билесиздер, мына мага келген бир топ кайрылууларда ошо авиабилеттин баасы боюнча дагы дайыма маселе көтөрүлүп келет. Ушуну чечүүнүн бирден бир жолу биз мына авиасообщенияны көбөйтүү боюнча бүгүнкү күндө 6 регулярдык рейстер учуп атат. Бул ушул өзүңүз айткандай основания сурабайт. Андан сырткары бир топ жумасына 80 чартердик рейстер учуп атат. Булар негиздеме сурап атат, основания. Ошон үчүн билет кымбат. Ошону чечүүнүн бирден бир жолу биз ушул негиздемени жоюу боюнча мына Россия менен сүйлөшкөндө бир программа бар. Путешествуй без ковид. Ковидсиз саякатта деген приложение бар телефондо. Ушул боюнча биз бүгүнкү күндө мына 6 лабораторияны ишке киргиздик. 4-өөсү менчик, 2-өөсү мамлекеттик. Ушу анализ алуу боюнча жалпысынан 60 точка иштеп атат. Ошол жерге келип анализ тапшырып, андан кийин ошону мына телефонго приложениеге жүктөп, ошо менен билет алып учса, анда негиздемесиз эле билет алып учканга мүмкүнчүлүк берет. Ошондо билет арзаныраак болот, урматтуу мекендештер.
Андан сырткары мына жакында эле биздин дарыгерлер дагы компенсация боюнча маселе көтөрүп мына тынчтык митингине чыгышкан. Биз муну туура кабыл алабыз өкмөт. Анткени өзүбүз билебиз, урматтуу мекендештер, достор. Мына былтыркы жылы кандай гана акыбал болбоду. Эң биринчи жараткан Кудай, андан кийин ушу дарыгерлердин көзүн караганбыз. Бул чындык. Ошондуктан биз дарыгерлердин мына маянасын урматтуу президентибиздин тапшырмасы боюнча 1-июлдан баштап көтөрдүк. Андан сырткары ушул компенсация албай калган дарыгерлердин маселесин чечүү боюнча дагы мен президентибиздин тапшырмасы берилди бизге. Бул боюнча биз жакынкы күндөрдө бюджеттен 200 миллион сом бөлүп берүү боюнча чечимди даярдап жатабыз. Ошондуктан мен медиктерге кайрылып кетемин, урматтуу медицина кызматкерлери. Чындыгында адам өмүрү үчүн алышып жүрүп, өзүңүздөр дагы ушул оору менен ооруп калып жатасыздар. Ошондуктан жакынкы күндөрү баардык документтериңиздерди кайрадан чогултуп, комиссияларга тапшырыңыздар. Бул маселе каралып, мен ойлойм, чечилет. Ошол эле учурда ушул жалпы кыргызстандыктарга мен кайрылып кетемин. Кымбаттуу кыргызстандыктар, өлкөдөгү ушул эпидемиологиялык абал кескин начарлоодо чындыгында. Күн сайын коронавирус инфекциясы менен ооругандардын саны көбөйүп атат. Мына кече 300дөн ашык болду, бүгүн дагы 200дөн ашуун чыгып атат. Өзгөчө Бишкек шаарында, Чүй облусунда ушул эрежелерди биз толук сактасак, өткөн жылдагыдай акыбалга кирбесек деген эле ниетте. Бири-бирибизди аязак, өзүбүздү сактасак, ошого урматтуу мекендештер, ушул жараткан бизди ушул оору сыркоодон аман кылышын тилейбиз, бири-бирибизге ушундай бир жардам берелик. Андан сырткары урматтуу мекендештер, мына буга чейин деле мына комментарийлерди келип атат, мага түз кайрылуулар болуп атат. Паспорт кризис маселеси толук чечилди. Урматтуу жарандар, биздин Кыргызстандын жарандары, жакынкы күндөрдө мына мен ачык эле айтайын, 3-майдан тарта ушул документтерди биз кабыл ала баштайбыз. Ушул жанагы загранпаспорт боюнча бул маселе чечилди. Андан сырткары мына жолдор боюнча мына өткөндө эле мен Жумгал районуна, Нарын облусуна, Жумгал районуна барып келгенмин. Ушул түндүк-түштүк альтернатива жолундагы проблеманы чечүү боюнча. Ошол жерде 70 километрдей жер мурда тендерди утуп алып бир компания. Ал жерде жумуш 3 жылдан бери жакшы жүрбөй, бир топ кыйынчылыкка жараткан. Мына тендер өтүп атат. Майдын башында тендер чечилип, ал жерде бир июндарда жол курулушу улантылып, 1 жылдан ашык убакта бүтөт, Кудай буйрса. Андан сырткары мына акыркы күндөрдө ушул Бишкек-Ош-Исфана жолундагы өзгөчө Ноокат районундагы жолдун абалын элдерибиз көтөрүп атат. Мен өзүм да бул маселени абдан жакшы билемин. Жеке көзөмөлүмдө бул маселе боюнча дагы мен тапшырманы бергенмин буга чейин эле. Ушул өкмөткө келген күндөн баштап эле тапшырма көзөмөлдө турат. Тендер жакын күндө жарыяланат. Муну ушул Япония өлкөсүнөн келген каражатка жасалат. Япония өлкөсүнүн компаниясы жасайт. Мен айтар элем, бул Кудай буйрса ушул Ош-Исфана жолундагы Ноокаттагы жол эң сапаттуу жол болуп курулат. Андан сырткары ушул мен айта кетерим, Ноокат жолундагы абалды биз чечүүгө толук кандуу бел байлаганбыз. Өкмөттүн толук көзөмөлүнө турат, дагы бир жолу айтамын. Пандемияга карабастан быйыл ошол жолду баштайбыз, Кудай буйрса. Андан сырткары урматтуу мекендештер, ушул дагы бир маселени айта кетейин, ушул транспортко байланышкан. Ушул транспорттарды кайра акысыз каттоо акциясын баштап атабыз. Бул багытта 1-июндан тарта транспорттук каражаттарды кайрадан каттоо боюнча улуттук компания башталат. Бул акысыз, бекер ушундай негизде жүргүзүлөт. Үстүбүздөгү жылдын 31-декабрына чейин улантылат. Транспортторду кайра каттоо келечекте айып пулдар боюнча келип чыгуучу талаш жараткан учурлардын жана түшүнбөстүктөрдүн алдын алууга мен ойлойм жардам берет. Андан сырткары урматтуу мекендештер, азык-түлүк коопсуздугу боюнча буга чейин да айтып келгенбиз. Ушул кумшекер, өсүмдүк майы, un маселеси боюнча, булар боюнча дагы бүгүнкү күндө
Россия Федерациясынан биз акча бөлүп ажыраткан кум шекер менен өсүмдүк майы бүгүнкү күндө 1 миллион литр өсүмдүк майынын ичинен бүгүнкү күндө 392 тоннасы келип түштү. Жакынкы күндөрдө бул ушул арзандатылган, бир аз болсо да арзандатылган НДС алынып салынды бул жерде. Базар баасынан арзаныраак биз азыр базарларга чыгарабыз, же болбосо аз камсыз болгон үй бүлөлөргө буларды ушул базар наркынан арзаныраак наркта биз таратып беребиз. Ал эми кум шекер 3000 тонна келиш керек болсо, бүгүнкү күндө мунун дагы 338 тоннасы келди. Жакын күндөрдө ушунун баары келип бүтөт. Буларды дагы ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөргө арзандатылган баада биз таратып беребиз. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, мына биздин бир топ мигранттарыбыз Россияга азыр мына үй бүлөсүн багуу максатында мурдагы жумуштарына кайтып атат. Ошол максатта мына Россия Федерациясынын президентинин буйругу чыккан. Урматтуу Владимир Владимирович Путиндин буйругу, указы 18 апрелде 2020 жылы 274 указына ылайык. Значит, биздин жарандар Россия Федерациясында билесиздер 90 күнгө жеткенде обычно сыртка чыгып кайра кириш керек болсо, бүгүнкү күндө ошол сыртка чыкпай эле, кайра Россия Федерациясынын территориясынан чыкпай туруп эле 15-июнга чейин легалдашып, мыйзамдашып, учетко туруп Россия Федерациясындагы МВДнын территориалдык бөлүмдөрүнө өздөрү иштегендиги тууралуу келишимдерди алып келип, жашагандыгы тууралуу көлүктөрүн алып келип, регистрацияга турса, мен ойлойм, ошол жерде маселе чечилет. Ошондо Россиядан чыгарылбайт биздин жарандар, штраф дагы төлөбөйт. Бул боюнча биздин элчиликтерге дагы атайын тапшырмаларды бердик. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, мына азыр да окуп атам, бир топ мына жол маселелери боюнча түшүп атат. Продуктылар кымбаттап, ГСМ, бардык маселелер боюнча биз дагы мына түшүп атат. Мен булардын баарына дагы кийинки чыкканда дагы жооп беремин, урматтуу мекендештер. Баарыңыздарды дагы бир жолу ыйык орозо айы менен куттуктаймын. Элибизде тынччылык болсун, токтогулубуз сууга толсун, кампабыз данга толсун, дасторконубуз нанга толсун. Рахмат чоң. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.